Саламатсыңарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары? Өткөндө дагы ар кандай сын пикирлерди жазып атат. Эмнеге биздин мэрибиз мамлекеттик тилде сүйлөбөй, расмий тилде орусча, кыргызча сүйлөп атат деп. Мамлекеттик кызматтын, муниципалдык кызматты өтөө мыйзамында так анык көрсөтүлгөн. Кайсы тилде суроо берилсе, ошол тилде жооп бергенге мен милдеттүүмүн. Мен кыргыз тилди чанып же болсо билбегендиктен орус тилинде сүйлөп аткан жерим жок. Урматтуу шаардын тургундары, мына мен өткөндө келгенде да барыңарга айттым. Эң негизги биз чечим кабыл алып атканда шаардын өнүгүүсүн карайбыз. Жана ар бир чечимибиз анализ, бул азыр изилдөө жүрүп атат. Изилдөөнүн негизинде биз анан чечимдерди кабыл алабыз деп барыңарга айтканбыз да, туурабы? Баарыңар уктуңар да. Мындай да кыскача. Бул жерде биз изилдеген жай боюнча 1364 көрсөтүн бар экен да. Андан ичинде биз бөлдүк жылдарга. 1960 жылдан баштап коюлган дейт. Бирок мына биз азыр элдерден сурасак, ичин кичине изилдесек, андан да ары коюлгандар да бар экен. Бул негизи көрсөтөн көп жылдан бери түптөлүп келаткан көрсөтөндөрдүн бири. Бирок бизде 23 жылы, 24 жылы, 22 жылы коюлуп калган жарандар арасында сөбөктөрү бар. Эпидемиологдор айтканы боюнча биз 2 жумага чейин казып которсок болот, койгондон кийин. Же болбосо алгы убакытка жетишпесек 3 жылдан кийин гана казганга болот. Себеп дегенде бул эме жанакында разложение жүрөт да процессте. Анан ар кандай оорулар, трупный яд деп ошолору чыгып баштайт да. Ошондуктан биз ушул жашагандарды, түрлөрдү ойлогула деп атпайсыңар. Ушулар жашаганды дагы эске ала турган болсок, биз биякта силерге инфекционный ачак түзүп коюш мүмкүнбүз да. Ошон үчүн кооптуу ушундай жайлар түзүлгөндүктөн биз мэрия тарабынан болгон биздин изилдөөнүн негизинде, мына бүгүн жыйынтыгын айтсак болот, изилдөөнүн негизинде биз бул иштерди улантканга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз бүгүнкү пландалып аткан жолду ошондо айланма жол менен, себептен да жол салыныш керек, шаар өнүгүш керек, автоунаалар байланыш керек, байланыш түзүш керек. Ошондуктан биз азыр ошол жерден айланма жол менен өтө турган жолду куруп улантабыз. Жана биздин жарандар 4 үй азыр сноско туура келип атат. 2 үй толугу менен, 2 үй жарым жартылай. Бирок ошо 4 үйдү тең карагыла деп мен азыр тапшырма берип атам акимге. Ар бирөөнү алып келип, ар бирөөнүн оюн угуп, ар бирөөнү биз сунуштамаларды даярдайбыз. Андан сырткары могу жерде эске алып коелу. Мыйзам түрүндө берилген жерди ошондо аныктагыла. Эгер бүт документи менен берилген болсо, жерлер берилген болсо, ал жерлерди дагы үй салынбаган болсо дагы биз компенсация маселесин караш керекпиз. Аким угуп атасыңбы? Ошондуктан ушундай чечим.